Саламатсыздар, урматтуу Кыргызстан телеканалын көрүүчүлөрү, эфирде Соцньюс программасы жана мен Альбина Анарбекова. Сиздерди интернет тармактарынан алынган эң кызыктуу жаңылыктар менен тааныштырам. Бүгүнкү биздин чыгарылышта коронавирус инфекциясынан коргонуу үчүн кайсы витаминдерди ичиш керек? Кыргыз жигиттердин тарабынан кайрадан пакистандыктар жабыркашты. Гиннес китебине кирген кытайлык жаран. Актер, тамашоочу Самат Эркинбеков уулду болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырам. Биздин каналдан алыстабаңыз. Кыргызстандын мурунку президенти Алмазбек Атамбаев эми жазасын 47-чи колонияда өтөдү. Ал 27 октябрда которулган. Бул тууралуу маалыматты анын адвокаты Замир Жошев билдирди. Анын айтымында ал өзүнүн айыпталуучусу менен жолугушуу өткөргөн. Ал буга чейин ачкачылык жарыялаган болчу. Эми токтотту. Себеби өзү каалаган нерсеге жетти. Ал бул колониядан которулууну каалаган, деди ал. Бишкек шаарынын мэриясында кайрадан кадр алмашуулар жүрүүдө. Бул тууралуу маалыматты муниципалитеттен билдиришти. Маалыматка ылайык Айжан Чыныбаева вице-мэр болуп дайындалган. Мындай чечимге Балбак Түлөбаев кол койгон. Кытайдын Цзянси провинциясында эркек киши өзүнө 63 килограмм тирүү ары кондурду. Анын видеосу Гиннес рекордтор китебине Фейсбуктагы расмий баракчасына жарыяланды. Видеодон Жуань Лянмин аттуу кытайлык жаранга идиш менен тирүү арыларды төгүп жатышканын көрүүгө болот. Арылар Лянминдин тулку боюна, бети башына чейин конуп алышкан. Арылардын салмагы Лянминдин салмагынан тышкары 63 килограммды түздү. Бул жетишкендиги менен Лянмин Гиннес рекордтор китебине кирди. Барселона командасынын президенти Хосе Бартомеу отставкага кетти. Бул тууралуу маалыматты Испаниялык клубдун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, мындай чечим экинчи күнү өткөн жыйында кабыл алынган. Күндүзү ал өзүнүн кызматын добуш берүү өтмөйүнчө тапшырбай турганын айткан. Ал эми добуш берүү 1-2 ноябрда өтүшү керек болчу. Ага 110 миңден ашык адамдын катышуусу пландалган. Бирок коронавирус илдетине байланыштуу добуш берүү өткөрүү токтотулган. Мен президенттик кызматтан кете турганымды жар салам. Акыркы айларда мага жана менин үй бүлөмө ар кандай коркутуулар түшүп жатты. Буга байланыштуу мен кетүүнү чечтим. Бул чечим эң ойлонулган, жакшы чечим деп эсептейм, деди ал. Диетолог Екатерина Бурляева коронавирус инфекциясынан коргоп, иммунитетти көтөрө алган витаминдүү жана минералдарга бай азык-түлүктөрдү санап берди. Адис ушул тапта А, С, Д, Е, В2, В6 жана В12 витаминдерин, ошондой эле фолий кислотасы, цинк, селен жана темирди колдонуу керектигин айткан. Ошондой эле уй менен тооктун боорунда сыр, жаңгак жана быштакка бай. Бул азыктарда С витамининен тышкары цинк менен селен да кездешет. Диетолог витаминдүү тамактарды колдонууда белок, май жана углеводдордун балансын эске алуу маанилүү экенин кошумчалады. Джейсон Геджини жеңген Хабиб Нурмагомедов $6 миллион ашык акча алды деп жазган The Sports Daily. Ага $50,000 беттешке чыкканы үчүн бонус катарында. Ал эми 40 000 UFC боюнча ар кыл иш-чараларга катышкан үчүн берилген. Белгиленген суммага акы төлөнгөн жеке трансляциялар менен башка спонсорлук каражаттар кирбейт. Ал эми Геджи беттеште $440 000 тапкан. Бул расмий сумма эместиги, аталган акча алдын ала айтылган каражат экендиги белгиленген. Эске салсак, UFC 254 турниринин алкагында Нурмагомедов атаандашы Геджини жеңип, аталган уюмда рекорд коюп, 29 ирет жеңгенде спорттон кетүүнү жар салган. Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси болуп иштеп келген Гуля Алмамбетова иштен кетти. Бул маалыматты мэринин милдеттүү бактылуу аткаруучу Балбак Түлөбаев тастыктады. Ал Гуля Алмамбетова менен иштеше албай турганын ачык айтты. Гуля Алмамбетова жумуштан кетти. Мен ага чогуу иштешкенибиз үчүн рахматымды айтам. Ачыгын айтканда, ал киши менен иштеше албайм. Мүнөздөрүбүз туура келбейт. Мурун жалпы команда үчүн деп иштешип жүргөнбүз. Гуля Идиновна чыгып алып айткандарын өз абийирине койдум. Бишкекте белгисиз адамдар Кыргызстан эл аралык университетинде окуган пакистандык студенттерди сабап кетишти. Окуя түштөн кийин республикалык көчөнүн боюнда жайгашкан биздин жатаканалардын биринде болгон. Биздин студенттер азык-түлүк сатып алуу үчүн жакынкы дүкөнгө барышкан. Жолдо аларга жергиликтүү балдар жабышып алып, телефондорун берүүсүн талап кылышкан. Биздин балдар баш тартканына карабай, алар студенттерди сабай башташты. Алар балдардын артынан жатаканага чейин чуркап кирип, сабай беришкен. Жаш агрессивдүү жигит
иттер көп болчу. Биз аларды зорго көчөгө алып чыктык, деди Имран Назир. Анын айтымында чакыруу боюнча келген милиция кызматкерлери кол салгандардын экөөсүн гана кармап, номер 5-гомго алып барышкан. Ошондой эле пакистандык жаракат алган 4 жараны суракка жана арыз берүү үчүн ошол жерге жеткирилген. Алардын бири эң көп жапа чеккен, мурду сынып бир нече жери көгөргөн. Борбор калаанын ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы бул окуя боюнча комментарий бере элек. Кийинчерээк толук маалымат беребиз деп убада кылышты. Мушташ фактысы боюнча милициянын айтымында тергөө амалдары жүрүп жатат. 28 октябрда Кара-Бура районунун Кайнар айылында кызыл китепке киргизилген бир казан, башкача айтканда пеликан кармалды. Бул тууралуу Турмуш басылмасына Талас региондор аралык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча башкармалыгынын улук инспектору Айбек Өмүралиев билдирди. Маалыматка караганда, канаттуу реабилитациялык борборго өткөрүлүп жатат. Бизге кече Кара-Бура районунда жаратылыш боюнча көзөмөл жүргүзгөнбүз. Бизге Кайнар айылынын тургуну Талаадан бир казан кушту кармап келдим. Ал уча албай жаткан экен деп маалымат берди. Биз ал жерге барып кушту алып келдик. Ал Кыргыз Республикасынын кызыл китебине киргизилген. Бүгүн Бишкек шаарындагы реабилитациялык борборго жөнөтүп жатабыз, деди ал. Филиппинде мыйзамсыз короздорду согуштуруу кумар оюнун уюштурган жерди тинтүүгө алуу учурда полиция кызматкерлеринин бири короздун чабуулунан каза болгон. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Филиппиндин Түндүк Самар провинциясында 26 октябрда полиция кызматкери Кристиан Булок мыйзамсыз короз уруштары болуп жаткан жерди тинтүүгө алуу учурда бутуна лезвие байланган короз лейтенанттын сол бутуна тээп, анын сан артериясын жабыркаткан. Жабырлануучу көп кан жоготкондуктан ооруканада каза болгон. Короз урушу Филиппиндин элинин арасында кеңири тараган кумар оюну. Катышуучулар курч, темир, шпор менен куралданган атайын даярдалган 2 корозду согуштуруп акча табышат. Нарындык блогер Эркежан Исаковага иттин башы кесилген посылка жөнөтүлдү. Бул тууралуу кыз өзү Фейсбукка жазган. Ал эми пакет Бишкектен келгенин айтты. Посылкада скотч менен оролгон кесилген иттин башы болгон. Кыз блогер катары өлкөдөгү коррупция, коомдо болуп жаткан туура эмес нерселер жөнүндө чынчылдык менен айткандыгын белгилейт. Эркежан ушундай жол менен аны коркуткусу келген, бирок ал айткан сөздөрүмөн кайтпайм жана коркпойм деп билдирди. Ал тиешелүү органдарга арыз жазган. Кар жайбы революция болобу эч бир учурда өзүнүн ишин үзгүлтүккө учуратпай дайыма элдин алкышына татып келе жаткан тазалык ишканасынын кызматкерлеринин видеосу таң эрте менен маанайды көтөрдү. Ушуну менен Соц Ньюс программасына бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.